Өлкө аймагындагы эң орчундуу окуялар менен тааныштырып, түз эфирде жаңылыктар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылышыбыздан кыскача түрмөк. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиеванын окуясы боюнча кылмыш иши козголду. Адахан Мадымаровго тагылган айыпты изилдөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Ош шаардык мэриясына караштуу мекемелерде жарандарды жумушка кабыл алууда мыйзам бузуу аныкталган. Прокуратура кызматкерлерине өткөрүлүп берилип, мурдагы жетекчилер, ал жетекчилер негизинен бүгүнкү күндө иштебейт, алар учурда башка кызматтарга которулуп, иштен бошотулган да. Жогорку кеңеште прокуратура органдарынан тергөө функциясын алып салуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Эми жарым саат аралыгында ушул жана башка маалыматтар менен мен Зайырбек Чуманалиев тааныштырам. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиеванын окуясы боюнча кылмыш иши козголду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы Кылмыш кодексинин 196-беренеси добуш сатып алуу боюнча иш козгоду. Учурда 2 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алар тергөө иштери учурунда тартип сакчылары менен кызматташып, иликтөө жүрүп жатат деп айтылган маалыматта. Бишкек шаарындагы Ленин шайлоо округунда талапкерди тандоо жарыяны 28 майда өткөн. Азырынча жыйынтыгы так чыга элек, бирок алдын ала берилген маалыматтарда талапкер Ниязалиева 6000 добуш алып алдыда келе жаткан. Ал эми 29 майда социалдык тармактарга аудио жазуу тараган. Анда Ниязалиеванын үнүнө окшош бирөө агитатор менен добуштарды сатып алууну талкуулап, 200дөн ашуун адамга 2000 сомдон берери айтылган. Ошол эле түнү милиция талапкердин штабында тинтүү жүргүзгөн. Ниязалиева өзү аудио монтаждалганын, бул аны каралоо аракеттери экенин билдирүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадымаровго тагылган айыпты изилдөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Бүгүн башкы прокурор депутаттык кылмыш жаза кодексинде каралган 4 берене боюнча кылмыш жасаганы үчүн жоопко тартууга макулдук сурап кайрылган. Бул жерде азыр эле депутат Мадымаровго макул же жок деп добуш берип коюу эмес. Биз регламенттин негизинде сунуш келгенде 48 сааттын ичинде комиссия түзүүгө милдеттүүбүз. Анан алар башкы прокурор койгон беренелер туурабы же жокпу аныкташат. Ошондо гана чечилет. Коомчулукта башкача түшүнүк болуп калбасын, деди спикер Нурланбек Шакиев. Белгилей кетсек, былтырда март айында башкы прокурор Адахан Мадымаровду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыптап, жоопко тартууну сунуштаган. Бирок депутаттык комиссия ага макулдук берген эмес. Жогорку кеңеште прокуратура органдарынан тергөө функциясын алып салуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Аталган демилгени президент Садыр Жапаров сунуштап, парламентте юстиция министри Аяз Баетов баяндама жасады. Мыйзам долбоорун укук коргоо органдары системасында тең салмактуулук принцибин камсыздоо менен жазыктык куугунтуктоону жүргүзүүдө коррупциялык тобокелчиликтерди азайтууга жана кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбоого багытталган. Прокуратура тарабынан жүргүзүлчү көзөмөл функцияларын төмөндөтүү же алып салуу максатын көздөбөйт. Аскер кызматкерлеринин ишин тергөө өзүндө калат, деди Баетов. Белгилей кетсек, 2021 жылы жаңы конституция кабыл алынгандан кийин президент тарабынан сунушталып, башкы прокуратура кылмыш ишин тергөө укугуна ээ болгон эле. Көпчүлүк депутаттар 2 жылга жетпей мыйзамды кайра өзгөртүүгө киргизишкенин сынга алышты. Жогорку кеңеш 31 майдагы жыйынында анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген долбоорду биринчи окууда талкуулады. Мыйзам долбоорун депутаттар Адахан Мадымаров, Ченарбек Акаев, Тастан Бекешев, Элмурза Сатыбалдиев, Гүлия Кожокулова, Сейит Атамбаев жана Чыңгыз Айдарбеков иштеп чыккан. Колдонуудагы мыйзам боюнча ЖМКга анык эмес маалымат жарыяланган болсо, Маданият министрлигинин алдындагы жумушчу топ карап, актанууга негиз бербестен дароо жабуу чечимин чыгарат. Демилгечилер бул беренени далилдеп берүүгө убакыт берилсин деп өзгөртүүнү сунуштаган. Долбоордо интернет сайттын ээси же интернет желесиндеги баракчанын ээсин аракеттерине даттануунун жаңа тартиби белгиленүүдө.
Мындан тышкары жалган маалыматты сайттан алып салуунун мөөнөтүн арыз келип түшкөн учурдан тарта 24 саатка эмес 3 күнгө чейин узартуу сунушталган. Талкуу учурунда бир катар депутаттар 24 саат боюнча катуу нааразылык билдиришти. Талаш тартыштан кийин мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынган жок. Ага 56 депутат каршы, 7 депутат макулдош беришти. Кыргызстанда кылмышка шектүүлөрдү электрондук билерик аркылуу көзөмөлдөө сунушталууда. Буга тергөө учурунда абакта кармалгандар көбөйүп кеткендиги себеп болууда. Мыйзам боюнча үй камагы, сыртка чыкпоо, тил каты, күрөө жана камакка алуу бөгөт чаралары бар. Ошого кошумча электрондук көзөмөлдөөнү киргизүү каралууда. Бул бөгөт чара анча оор эмес, кылмыш кылгандарга гана колдонулмакчы. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстанда кылмышка шектүү катары кармалгандарга тергөө учурунда 6 түрдүү жаза чарасынын бири колдонулат. Алар үй камагы, сыртка чыкпоо, тил каты, же күрөө, акча коюу, же камакка алуу бөгөт чаралары бар. Буларга кошумчадагы бир жаза чарасы сунушталып жатат. Ал электрондук билерик аркылуу көзөмөлдөө. Бөгөт чаранын бир түрү катары соттун чечими менен ишке ашат. Бүгүнкү күндө биздин тергөө абактарында абдан көп тергөө алында жүргөн жарандар камалууда. Анан баягы силер ушу эл өкүлдөрү деле канча эме замечание алгансыңар, ошо 1,5 жыл, 1 жыл тергөө абагында отуруп, анан акталып чыгып кетип атат да. Ошон үчүн ошондой абалга келтирбеш үчүн көбүнчөсү оор эмес кылмыш кылгандарга ушул электрондук браслет бөгөтүн колдонсок, бир оператор менен кошот, мисалы мегаком деп коебуз. Киши не ограничение свободы, ограничение передвижения правильно будет, да? Сот чечими чыкса, бул мера пресечения кишиге браслет илинет, ал арестке алынбайт. Ага сот бекитет, Чүй областынан чыга аласың, чыга албайсың деп, же эки областан чыга албайсың деп. Мыйзам долбоору катары жогорку кеңештин тармактык комитетинде каралып, колдоо тапты. Мында демилгечилер тергөө учурунда абакта кармалгандар көбөйүп кеткендиктен, бул бөгөт чара анча оор эмес кылмыш кылгандарга колдонуларын билдирди. Электрондук билерик шектүүнүн бутуна тагылат. Анын кайсы аймакта жүрө турганын сот чечет. Сот көрсөткөн аймактан чыгып кеткен учурда маалымат борборуна белги берилет. Шектүү белгиленген аймактан чыккандыгы үчүн кошумча жазага тартылат. Илгери кинодон эле көрчү элек, азыр деле кинодон эле көрөбүз да, электронный браслеттерди тагып коюп, анан ограничение кылып коет экенсиңер, значит, Бишкектен чыга албайсың деп. Мисалы Бишкек, же район, же Бишкек, же бир айлык же бир райондон чыга албайсың, же областтан чыга албайсың, же Кыргызстандан чыга албайсың, ограничение коесуңар. Эгер ал адам чыгып баратса, эмне кылат ал? Жарылабы же мындай бир ток менен тебеби? Жок. Ал ошол ситуационный центрге тиешелүү маалымат түшөт. Ошол сигнал түшөт. Сигнал түшөт, анан дагы наказание болот үстүнөн. Анан ал ошол режимди бузган үчүн тиешелүү чаралар көрүлөт. Сөз болуп жаткан электрондук билериктин баасы $1000 түзөт. Албетте бул өкмөткө кошумча чыгым. Экинчи тараптан заманбап санариптешкен ыкма катары Европа өлкөлөрүндө жана Россияда колдонулат. Коңшу өлкө Казакстандагы мыйзам долбоорун кабыл алаарда анын чыгымдарынан улам узакка созулган талкуу жүргүзгөн. Жөн эле түрмөдө деле багышып атпай, андан көрө ал өзүнүн үйүндө турат. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы эч ким менен байланыша албайт. Кылмыштын ишинин жүрүшүнө эч кандай тоскоолдук жарата албайт. Тергөөнү ачык, эркин жүргүзгөнгө да толуктуу мүмкүнчүлүк бар. Анан экинчиден ал баягы кандайдыр бир убакытка чейин, мисалы анча оор эмес кылмыштардын категориясына кирет да. Бул мисалы жөнөкөй эле кокустан болуп аткан кылмыштар болуп калышы мүмкүн, же билбей жасап алып аткан кылмыштар болушу мүмкүн, же атайлап өзү жасабаган өзүнүн иш аракетине көз карандысыз жагдайда жасалып калган кылмыштар болуп калат. Ошо категорияга жасала турган жаза убактынча чектөө чарасы болуп эсептелет. Электрондук билерик 1950-жылы Гарвард университетинин окумуштуулары тарабынан атайын сот жообуна тартылгандарды же кылмышка шектүүлөрдү көзөмөлдөө үчүн ойлоп табылган. Биринчилерден болуп АКШда колдонулган. Россияда 2010-жылдан бери колдонула баштаган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Ош шаардык мэриясына караштуу мекемелерде жарандарды жумушка кабыл алууда мыйзам бузуу аныкталган. Бул тууралуу коллегиялык чыйында айтылды. Алардын бири Ош шаардык жаштар комитетинде аныкталып, бул кемчиликтерди жоюуга 1 ай убакыт берилди.
Ошондой эле 2021 жылы Ош шаарынын мэриясына караштуу 24 бюджеттик мекемелерде 40 миллиондон ашуун финансылык бузуу катталган. Ош шаардык мэриясынын кезектеги коллегиялык жыйынында негизгиделген 3 маселе каралды. Жыйында мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдар сакталбай жаткандыгы айтылды. Бул боюнча текшерүү жүргүзүлүп, жарандарды жумушка кабыл алууда одоно 5 мыйзам бузуу аныкталган. Бүт жанакы муниципалдык аймактык башкармалыгында жанакы билимине ылайык келбеген кызматкерлерди алган, резервде турбаган кызматкерлер алган баардыгы жоюлган, алар жумуш ордунан алынган. Жанакы өзү жашы жеткен 65 жаштагы кызматкерлер да болгон арасында. Ошонун баардыгын бүгүнкү күнгө чейин жоюлуп, мыйзам чегинде иш алып барылып атышат азыр. Алардын бири Ош шаардык жаштар комитети. Аларга буга чейин эскертүү берилсе да, көрсөтүлгөн кемчиликтер жоюлган эмес. Андагы мыйзам бузуу эсепчинин кызмат орду башкы эсепчи деп жазылып айлык алганында. Мындан улам мэр Бакытбек Жетигенов кемчиликтерди жоюу боюнча 1 ай убакыт берди. Юристтер менен кеңеш ошону тартип жагын карайбыз. Анан тартиптүүлүк жагын карап, оңдоп калыбына келтирип коебуз. Мен жетекчи болуп келгенге чейин биздин бухгалтерибиз дайындалган 2019-жылы. Анан мыйзам чегинде кадрдык службадан текшерүүлөр келген. Кортундусу жакшы деп чыгарып беришкен. Анан айрым бир каттоо журналдары өз убагында толтурулбай калгандыгы боюнча алар өз нормасына ошол эле күнү кайра калыбына келтирилген. Ошондой эле Ош шаарынын мэриясына караштуу 24 бюджеттик мекемеде 40 миллиондон ашуун финансылык мыйзам бузуу аныкталган. Бул тыянакты эсептөө палатасы 2021-жылы чыгарган. Бүгүнкү күндө каражаттын 80% ордуна коюлган. Ал эми Кермету аймактык башкармалыгы эмгек акыны ашыкча төлөө менен финансылык бузууга барган. Ошондой эле Сема жана Себат лицейлеринин ижара акысы өндүрүлбөй иш сотко өткөрүлгөн. Муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан Сема Себат лицейлеринин ижара акы өндүрүү боюнча, бул боюнча сот иштери жүрүп атат. Кермету муниципалдык аймактык башкармалыгында 1 миллион 850 миң сомдук баягы айлык акыдан ашыкча чыгымдар аныкталганда, ал боюнча дагы бүгүнкү күндө прокуратура кызматкерлерине өткөрүлүп берилип, мурдагы жетекчилер, ал жетекчилер негизинен бүгүнкү күндө иштебейт. Алар учурда башка кызматтарга которулуп, иштен бошотулганда, ошолордун үстүнөн өндүрүү боюнча прокуратурага доо арыз берилип, ошолор тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Жыйындын соңунда каланын суу маселеси да каралды. Анда шаардын калкын жаан-чачын мезгилинде таза суу берүүдөгү үзгүлтүктөрдү жоюу маселеси айтылды. Анда кала башчысы ишкананын жетекчилигине ичүүчү сууну ысырапкорчулугун азайтуу жана абоненттердин санын 400 миңге көбөйтүү тапшырмасын берди. Алмагүл Байгызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Жардамга муктаж үй бүлөлөрдү колдоого багытталган программанын алкагында Ош облусуна быйылкы жылы 261 миллион 200 миң сом бөлүндү. Ал каражат 2612 үй бүлөгө бөлүнүп берилген. Социалдык контракт долбоору үй бүлөлөрдү бакубат жашоого үндөө жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү багытында ишке ашырылып жатат. Алынган каражаттардын дээрлик 80% мал чарбачылыгына жумшалган. Аларга карата жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тоют маселесин чечип берүү милдети жүктөлгөн. Ошондой эле экинчи критерий дыйканчылык үчүн жана тигүү цехтерин ачууга акча каражаты берилген. Бул жагдай Ош облусунда жакырчылыктын деңгээлин кыскартуу багытында жасалып жатат. Облус аймагында 30 миңге жакын үй бүлө жөлөк пул алат. Былтыры 35 миллион акча каражаты берилип, 350 үй бүлө ишкердикке багыт алышкан. Быйыл 261 миллион 200 миң сом акча каражаты бөлүнүп, толугу менен таратылып берилди. Бул биринчи пилот катары алынган 350 үй бүлө. 350 үй бүлө абдан жакшы иштеткендигине байланыштуу президенттин экинчи тапшырмасы менен бул көбөйтүлдү. Биринчи тапшырмасында бул республика боюнча 2800 үй бүлө алган. Быйылкы жылы 1 миллиард сом акча каражаты бөлүнүп, 10 миң үй бүлөгө бөлүндү республика боюнча жалпы.
Анын ичинде ошол 2612си биздин Ош облусу болду. Дүйнө жүзү боюнча 2 миллиардга жакын адам ичүүчү сууга жетпей, дүйнө калкынын 40% суунун тартыштыгынан жапа чегип келет. Бул тууралуу Бишкектеги суу форумуна катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айтты. Форумга мамлекеттик кызматкерлер, көп тараптуу институттар, академиялык чөйрө, жарандык коом жана жеке сектор катышкан. Алар суу ресурстарын майнаттуу башкарууну камсыз кылуу менен байланышкан ар кандай көйгөйлөрдү чечүү маселелерин талкуулашкан. Жапаров климат өзгөрүп жаткан учурда ичүүчү суунун коопсуз болушу, талапка ылайык санитария жана гигиенага адамдын ден соолугу бакубат жашоосу үчүн эң негизги муктаждыгына айланганын белгиледи. Дүйнө жүзү боюнча 2 миллиардга жакын адам ичүүчү сууга жетпей, дүйнө калкынын 40% суунун тартыштыгынан жапа чегип келет. Сууну керектөөнүн 70%га жакынын айыл чарбасы түзөт. Белгилүү болгондой, Борбор Азия өлкөлөрү дагы агрардык мамлекет. Адамзаттын сууга болгон суроо талабы өсүүдө жана ал 2050-жылга карата 40%дан ашат деп болжолдонууда, деди ал. Ошто сууну сарамжалсыз колдонгондор кескин көбөйгөндүктөн көп кабаттуу үйлөргө таза суу жетпей жатат. Мындан улам шаардык суу канал ишканасы текшерүүлөрдү баштады. Каланын көпчүлүк аймактарында ирригациялык каналдарга суу келбегендиктен сугат иштерине ичүүчү сууну пайдалангандар аныкталды. Айрым абоненттер талапка баш ийбей, кызматкерлерге дагы кол салды. Жыл сайын абоненттердин саны өсүп жаткандыктан суунун басымы азайып жатканын мекеме эскертет. Ben ne төлөйм деп атамын мен. Жо төлөйм деп атамын мен. Не тартып атасың мен? Зам директору мына караң арыктар. Арык турат, бирок суу жок да. Ушуну аймактык башкармалык дейбизби? Карашы өз арыктарды чаап тазалап коебуз, бирок суу келбейт. Тияктан эгин эккендерден суу келбейт бизгечи. Анан эми буну эгип бергенден кийин биз шаарга карагандан кийин карашыбыз керек да. Анан эми келтирип буну кой десе, ал келтирип сууну кой десе, биз эмне кылышыбыз керек? Ош шаарында жай келгенден тартып көп кабаттуу үйлөргө жана дөңсө аймактарда таза суунун басымы төмөндөп, сууга болгон муктаждык жаралат. Буга турак жайдагы абоненттер сууну айыл чарба талаасына колдонуп, сарамжалсыз иштеткени себеп болот. Мындан улам шаардык суу канал ишканасы рейд өткөрдү. Каланын Актилек кичи районундагы тургундар бак-тарак сугарып же көчөгө негизсиз чачып жатканы аныкталды. Бул 30-даректеги абонентке 2900 сом айып салынып, суусу кыркылды. Адамдардын, абоненттердин, элдин кайдыгерчилигине мындай ушундай көрүнүштөр кайталанды. Шаарда 87.500дөн ашык үй бизде катталган абонент болуп, ошонун 40.000 ачканда суунун давлениясы түшүп, напор азайып, 3-4 этаждарга көп кабаттуу үйлөргө суу жетпей калат. Же дөңдө жашаган, бийиктикте жайгашкан үйлөргө суу жетпей калган көйгөйлөр болот. Ушу мыналарга окшогон бейчеки сууну үнөмсүз, экономсуз колдонгондордун эсебинен мына карагыла, азыр бул абонентке акты түзүп, суусун кыркып, чара колдонобуз азыр. Ал эми айыпка жыгылган шаар тургуну Талай Орозбаев ирригациялык каналды тазалап койгону менен сугат суусу келбей жатканына нааразычылыгын билдирди. Көрктөндүрүү үчүн арка суу келбесе ичүүчү сууну пайдаланууга аргасыз болуп жатканын айтты. Дамком же болсо дагы эмелер иштебейт. Алар мэриядан бөлүнгөн акчага арыктарды оңдоп туруп бизге көчөгө сууларды алып келип бериш керек. Арты тазалаш керек, труба коюш керек, трубалардан суу келиш керек. Аны бизге обеспечение кылып бербейт. Анан өзүңөр кылбай дейт. Карашы, өз арыктарды чаап тазалап коебуз, бирок суу келбейт. Тияктан эгин эккендерден суу келбейт бизгечи. Анан эми буну эгип бергенден кийин биз шаарга карагандан кийин карашыбыз керек да. Анан эми келтирип буну кой десе, ал келтирип сууну кой десе, биз эмне кылышыбыз керек? Рейдтин жүрүшүндө сууну үнөмсүз колдонуп, кээ бири автоунаа жууса, айрымдары көчөгө чачып жатканы аныкталды. Каланын Актилек 20-көчөсүнүн 19-үйүндөгү абонент ичүүчү сууну сарамжалсыз чачып жүргөнүнө кезиктик. Бирок суу түтүгүн кырктыруудан баш тартып, мамлекеттик кызматкер экенин билдиришти. Абоненттин каршылыгына карабай, мыйзам чегинде айыппул салынып, таза суусу кыркылды. Штраф төлөгөндөн штраф төлөгөндөн жок, улап берет. Чоң смысл? Акты жазып атасың. Мен төлөйм деп атам. Төлөгөндөн кийин улап берет. Төлөгөндөн кийин улап берет. Не тартып атасың? Мен төлөйм деп атам же, бир нерсе деп атам мен сага. Булар өз ишин. Жок, сизди эч ким тартып элек. Силерди тартып. Булар мен не төлөйм деп атам мен. Жо төлөйм деп атам мен. Не тартып атасың мен? Жер үйлөрдө өзүңүздөр деле күбө болуп жүрөсүздөр. Бир 90% ушундай арыктарда суу жок да. Ирригация колго алынган эмес, начар ирригациячы. Ошонун эсебинен водоканалда суу жетпей калган көйгөй мына жайындасы мына
майда, июнда, июль, август, сентябрь, октябрьга чейин 6 айда ушундай бизде көйгөй жаратат. Көп кабаттуу үйлөргө, Онадырга, Массив Галинин, 218-квартал, Жапалак, керек болсо Жапалактын өзүндө дагы айыл жери болгон менен. Кээ бир көчөлөрдө арыктарда суу жок да. Анан бардыгы водоканал кран сууга асылып жатып калат, огород сугарат, полив кылат, машина жууйт, килем жууйт, эшигин алдын жууйт. Шаардык суу канал ишканасында бүгүнкү күндө 87 000 үй катталып, 249 500 адам таза сууга каражат төлөйт. Учурда шаардыктардын таза сууга болгон карызы 18 миллион сомдон ашкан. Таза сууну үнөмдүү колдонуу үчүн 13 000ден ашуун суу эсептегич орнотулуп, каланын аймактарына долбоордун негизинде эсептегичтерди ишке киргизүү пландалган. 87 500 абоненттин 10 000-и бир убакытта суу ача турган болсо, шаар боюнча суунун давлениясы түшүп кетет. Ошондуктан Ош шаарынын тургундарынан суранып кетет элем. Сууну үнөмдүү, экономдуу колдонсоңуздар, себеби шаар бардыгыбызга керек. Биз водоканалга эле керек эмес. Элдин ушул жерде шаарда 500 000 адам жашаса, 500 000-ның бардыгына суу керек. Жапалак аймактык башкармалыкка, 218-квартал, Амир Темир аймактык башкармалыкка жана ошо кээ бир көп кабаттуу үйлөргө суунун давлениясы азайып кеткендиктен рейд жүргүзүп жатабыз. Элдерге биринчи түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Эгерде абонент ошого да макул болбой, көнбөй, кайра кайталана бере турган болсо, суусу кыркылып, акты түзүлүп, штраф салынат. Шаардын калктуу кичи райондорунун көпчүлүгү Акбура дарыясынан таза суу менен камсыздалат. Суу толтуруучу кампы ачык жайдан алынгандыктан, нөшөлүү жамгыр жааганда Озгор айылынын жака белиндеги жылгадан сел түшүп, сууну улайлаштырып нормадан чыгарат. Бул учурда таза суу берүү токтотулуп турган. Бүгүнкү күндө шаар аймагына атайын суу кампалары курулууда. Ал эми суу канал ишканасы сууну үнөмдүү колдонууга чакырат. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. УНА мамлекеттик мекемеси айдоочуларды автоунаалардын алдыңкы каптал айнектерин караңгылатуунун мөөнөтүн узартып алууну эскертти. Белгилей кетсек, алдыңкы эшиктердин терезелерин караңгылатууга уруксат кагазы 1 жылдык мөөнөткө берилет. Мындай мыйзам 2022 жылдын 1 июнунан тарта иштеп келе жатат. Кээ бир айдоочулардын жана юридикалык чактардын 1 июнда мөөнөтү аякташы мүмкүн. Андыктан УНАнын терезелерин караңгылатуунун мөөнөтүн узартып алууну сунуштайбыз. Болбойсо мыйзамда белгиленген айыппул салуу чарасы колдонулат деп жазылат маалыматта. Ошондой эле мекеме УНАнын терезелерин караңгылатуудан 2022 жылдын июнунан ушул күнгө чейин казынага 236 миллион сом түшкөнүн белгилеп өттү. Белгилей кетсек, 1 жылдык мөөнөткө уруксат алуу үчүн жеке жактар 80 000, юридикалык чактар 100 000 жана чет элдиктер 120 000 сом төлөшү шарт. Бүгүнкү чыгарылышыбызга алынган маалыматтар мына ушулар менен жыйынтыкталат. Мен сиздер менен коштошом. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн Дүйнө кабарлары улантат.